Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку сабакта Белоруссия республикасы менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Грузия. Сабактын жүрүшүндө Грузиянын географиялык абалы, жаратылышы, калкы, чарбасы, транспорту жана тышкы экономикалык байланыштары менен таанышасыңар. Грузия Евразия материгиндеги Закавказье мамлекеттеринин бири. Азыр Грузиянын географиялык абалы. Грузия Закавказьеде жайгашкан, түндүгүнөн Россия Федерациясы менен чектешет. Түштүк батышынан Турция менен чектешет. Түштүгүнөн Армения менен чектешет. Ал эми түштүк чыгышынан Азербайжан менен чектешет. Ал эми батышынан Кара деңиз курчап турат. Ал эми Грузиянын территориясында өзүнчө административдик аймакка ээ болгон Абхазия жана Түштүк Осетин республика жана областтары бар. Анда эмесе азыр Грузия. Грузия Закавказьянын борбордук жана батыш бөлүгүндө жайгашкан. Батышынан Кара деңиз менен чектешет. Аймагынын 5тен 4-үн тоо аралык өрөөндөр Колхида, Алазани менен бөлүнгөн. Чоң жана Кичи Кавказ кырка тоолору ээлейт. Көпчүлүк жеринин климаты субтропикалык. Январдын орточо температурасы 3 градус Цельсиядан -2 градус Цельсияга чейин төмөндөйт. Жай мезгилинде 23-26 градус Цельсияга чейин жылыйт. Жаан-чачындын өлчөмү 300 мм чейин жетсе, ал эми чыгыш бөлүгүндө 2800 мм чейин жаан-чачын жаайт. Тоолорунда бийиктик алкактуулук мүнөздүү. Башкы дарыялары Кура, Риони, көлдөрү Палеостами, Рица, аймагынын 5тен 2 бөлүгүн токой ээлейт. Бийик беттерде субальпы жана альпы өсүмдүктөр өсөт. Грузия мамлекети борбору Тбилиси. Аянты 69,7 миң километр квадрат аянтты түзөт. Калкынын саны 3,729,500 киши. Калкынын саны боюнча дүйнө жүзүндө 130 орунда ээлейт. Грузиянын борбор шаары Тбилиси. Тбилиси грузин тилинен которгондо жылуу булак деген маанини түшүндүрөт. Грузиянын борбор шаары Кура дарыясынын жээгинде Тбилис ойдуңунда жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 380-770 метр бийиктикте. Биздин заманга чейин 5-кылымда негизделген шаар азыркы күндө өнөр жайлуу, маданий, транзиттик борбор катары белгиленет. Тбилиси, эски Тбилиси, Ваке Сабуртало, Исани Самгори, Дидубе Чигурети, Гидани Надзаладеви, Дидгари райондоруна бөлүнөт. Климаты субтропикалык жарым кургакчыл, жайы жылуу, жумшак, кышы кургак. Жаратылышынын кооздугуна байланыштуу жаратылышты коргоо максатында Тбилиси улуттук паркы уюштурулган. Ал эми Грузиянын территориясы боюнча грузиндер бирдей отурукташкан эмес. Территориянын түндүк батышында грузиндер жокко эсе. Ал эми Түштүк Осетияда грузиндер дагы көп жашабайт. Ал эми Грузиянын борбордук жана түштүк бөлүктөрүндө грузиндер өтө жыш отурукташкан аймак экендигин көрүп турасыңар. Улуттук курамы өтө ар түрдүү. Грузиндер 83,7% түзөт. Армяндар 5,6%, осетиндер 0,87%, эзидер 0,42%, азербайжандар 6,15%, орустар 1,15%, гректер 0,87%, абхаздар 0,9%. Жалпы улуттук курамы боюнча Грузияда биринчи орунда турган азербайжандар
6,5%-ды түшөт. Ал эми экинчи орунда армяндар 5,6%. Андан кийинки орунда орустар 1,5%-ды түшөт. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Грузиянын территориясында кайсы жерлер өзүнчө аймакты ээлейт? А. Абхазия, Түштүк Осетин. Б. Батуми, Сухуми. В. Кутаиси, Рустави. Г. Тбилиси, Зестафан. Кана балдар, Грузиянын территориясында кайсы жерлер өзүнчө аймакты ээлейт? Суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Грузиянын территориясында өзүнчө аймакты ээлеген Абхазия жана Түштүк Осетин аймактары. Автономиялуу Абхазия республикасы Грузиянын түндүк батышында жайгашкан өзүнчө административдик аймакты ээлейт. Грузиянын түндүгүндө жайгашкан Түштүк Осетин автономиялуу областы дагы өзүнчө аймакты ээлеп турат. Грузиянын территориясында бир автономиялуу область, ал эми бир автономиялуу республика жайгашкан экен. Рельефине көңүл бура турган болсок, Грузиянын рельефи өтө ар түрдүү. Асман тиреген асказоолор, бийик тоолор, жапыс тоолор, бөксө тоолор жана ошондой эле ойдуңдуу аймактар. Грузиянын жалпы рельефи өтө ар түрдүү. Грузиянын территориясында чоң Кавказ тоолору түндүгүнөн курчап турат. Түштүгүндө кичи Кавказ тоолору. Кавказ тоосунун Грузиядагы чокусу Шхара чокусу 5068 метр. Бул Грузиянын эң бийик чокусу болуп эсептелет. Эң батышында жайгашкан чоң ойдуңу Калхида ойдуңу 150 метр бийиктикте. Суроо: Калхида ойдуңу Грузиянын кайсы бөлүгүндө жайгашкан? Түндүгүндө, түштүгүндө, батышында, чыгышында? Кана балдар, Калхида ойдуңу Грузиянын кайсы бөлүгүндө жайгашкан деп ойлойсуңар? Түндүгүндө, түштүгүндө, батышында же чыгышында жайгашканбы? Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Калхида ойдуңу Грузиянын батышында жайгашкан. Азыр Грузиянын эң бийик чокусу Шхара чокусу. Шхара грузин тилинен ушхара, карач, балк, темгилдүү деген маанини түшүндүрөт. Шхара ири Кавказдын борбордук бөлүгүнүн чокусу же болбосо Грузиянын эң бийик жери. Ал эми Кавказдын чокуларынын ичинде бийиктиги боюнча 3-орунда. 5203 метр бийиктикте. Шхара Сванеттиде түштүгүнөн Безенги, түндүгүнөн Кабардин-Балкар, Россия менен Грузиянын чек арасында жайгашкан. 13 километр аралыкка созулган көркөмдүү Безенги дубалы деген ат менен белгилүү. Граниттик кристалдык тектерден турат. Түндүк капталында Безенги мөңгүсү, түштүк капталында Шхара мөңгүсү менен капталган асказоолуу тоо чокусу. Грузиянын батышында жайгашкан Калхида ойдуңу батышынан деңиз менен курчалып, ал эми түндүгүнөн жана түштүгүнөн тоолор менен курчалып турган Грузиядагы эң чоң ири ойдуңдардын бири. Грузиянын кен байлыктарын карап көрө турган болсок, кен байлыктары өтө ар түрдүү. Алардын ичинен түндүк бөлүгүндө нефти, таш көмүр, жез рудалары, марганец рудалары, цемент сырьёсу, чопо, минералдуу булактар жана жылуу суулар. Айрыкча кен байлыктарынын ичинен өзгөчө мааниге ээ болгон бул минералдык суулар жана термалдык жылуу суулар. Грузиянын территориясында 2000-ге жакын жылуу суу булактары бар. Же болбосо кен байлыктарынын ичинен минералдык суулар жана термалдык суулар өзгөчө мааниге ээ болуп эсептелет. Минералдык суулардын ичинен айрыкча Боржоми суусу, Сайырме суусу жана Набеглави минералдык суулары абдан минералдуулугу боюнча өзгөчөлөнгөн суулар. Анда эмес азыр Боржоми булагы менен таанышып алалы. Боржоми жаратылыштык минералдык гидрокарбонаттуу натрийлүү табигый минералдашкан вулкандык пайда болгон суу. Боржоми суусун 200-1500 метр тереңдиктен бургулоо жолу менен алат.
суунун температурасы 38-40 градус. 19-кылымдын аягынан баштап боржоми минералдык суусу өндүрүлө баштаган. Боржоми минералдуулугу менен адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу. Ал эми Грузиянын агын сууларга абдан бай экендигин жакшы билебиз. Грузиянын территориясында 25 миңге жакын агын суулар бар. Алардын ичинен ирилери Рион суусу, Арагви суусу, Кура суусу жана Терек суусу. Бул суулардын ичиндеги эң узун дарыясы бул Кура дарыясы, же болбосо 1364 километр узундукка созулган Кура суусу бул Грузиядагы эң ири суулардын бири. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Грузиядагы минералдык суулардын ичинен өнөр жайлык экспорттук мааниге ээ болгон түрү кайсы? Боржоми, Сайырме, Эсентуки, Навеглави. Кана балдар, Грузиядагы минералдык суулардын ичинен өнөр жайлык экспорттук мааниге ээ болгон түрү кайсы деп ойлойсуңар? Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Мына ушул суулардын ичинен өнөр жайлык экспорттук мааниге ээ болгон Боржоми суусу дүйнө жүзүнө белгилүү болгон минералдык суулардын бири. Грузиянын өнөр жай тармактары өтө ар түрдүү. Өнөр жай борборлору Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Тыкварчели, Батуми шаарлары Грузиянын ири өнөр жайлуу шаарлары болуп эсептелет. Ал эми өнөр жай тармагындагы негизги тармактар машина куруу, кара металлургия жана түстүү металлургия, нефти иштетүү, тамак аш өнөр жайлары, жеңил өнөр жайы жана курулуш өнөр жайлары негизинен жакшы өнүккөн. Суроого көңүл бурабыз. Кайсы өсүмдүктү өстүрүү боюнча Грузия КМШда биринчи орунду ээлейт? Дан өсүмдүктөрүн, чай өстүрүү, жүзүм өстүрүү же цитрус өсүмдүктөрүн өстүрүү. Кана балдар, кайсы өсүмдүктү өстүрүү боюнча Грузия КМШда биринчи орунду ээлейт деп ойлойсуңар? Дан эгиндери, чай өстүрүү, жүзүм өстүрүү же цитрус өсүмдүктөрүн өстүрүү? Суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Грузия төмөнкү өсүмдүктөрдүн ичинен чай өстүрүү боюнча КМШда биринчи орунду ээлейт. Анда эмесе азыр Грузиянын грузин чайы. Грузин чай. Грузиянын территориясында биринчи жолу чай Кырым согушунан кийин өстүрүлгөн. Кырым согушунда туткунга түшкөн англис офицери Джеков Макнамар Озургейти районунда кичине плантация түзгөн. 1864 жылы биринчи жолу Кавказ чайы соода өнөр жайлык жарманкеге чыккан. 20-кылымдын башында жогорку сапаттагы чай деп далилденген. 1920 жылдан баштап чай өстүрүү Грузияда өнүккөн. Азыр бүгүнгө чейин Орто Азияда 95 грузин көк чайы кеңири тараган. Грузин чайы мурунку Советтер Союзу убагындагы мамлекеттерге, азыркы убакта коңшулаш мамлекеттердин шериктештигине, Орто Азиядагы мамлекеттерге өтө белгилүү болгон чай бул грузин чайы. Грузиянын айыл чарбасына көңүл бура турган болсок, айыл чарбасында мал чарбасы дагы жакшы өнүккөн. Мал чарбасында көбүнчө ири мүйүздүү малдарды багуу, канаттууларды багуу жана чочколорду багуу чарбасы жакшы өнүккөн. Дыйканчылыкка көңүл бура турган болсок, Грузиянын жагымдуу климаттык шарттары жүзүмчүлүк өстүрүүгө, цитрус өсүмдүктөрүн жана грузин чайын өстүрүүгө абдан ыңгайлуу. Грузиянын транспорту ар тараптуу өнүккөн, ар кандай транспорттун түрлөрү жакшы жолго коюлган. Автомобиль транспорту. Автомобиль транспорту негизги жүктүн 60% ташыйт. Ал эми аба транспорту башка мамлекеттер менен чет өлкөлөр аралыктагы соода байланыштарды жүргүзүүдө жана туристтерди ташууда, жүргүнчүлөрдү ташуудагы мааниси абдан чоң. Суу транспорту көбүнчө жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташыйт. Куур транспорту аркылуу негизги нефти продуктлар жана нефти ташылат. Ал эми темир жол транспорту
Грузияда негизинен жүктү ташуу боюнча биринчи орунда турат. Эмне үчүн дегенде, Грузиядагы жүктүн 90%-ын ушу темир жол транспорту ташыйт. Ал эми Грузиянын порт шаары Батуми шаары. Батуми Грузиядагы порт шаар. Кара деңиздин жээгинде жайгашкан Аджар автономиялуу республикасынын борбору. Грузиянын туристтик борбору. Азыркы күндө Батуми негизги маданияттуу, экономикалык туристтик борбор. Асман тиреген имараттар курулган. Шаар Кара деңиздин жээгинде Кахабер ойдуңунда 2-3 метр деңиз деңгээлинен жогору турат. Негизги бөлүгү Батуми бухтасында жатат. Жыл сайын Батумиде 2131 миллиметрге чейин жаан-чачын жаайт. Деңиз боюндагы климаттык курорт шаарга жакын Батуми ботаникалык багы жайгашкан. Батуми шаары туристтерди өзүнө тартып турат. Грузия башка мамлекеттер менен дагы тышкы экономикалык байланыштарды жүргүзүп келет. Экспортто Грузиядан Турцияга 20%-га чейин продукциялар ташылат. Азербайжанга 14,7%, Арменияга 7,9%, Украинага 7,4%, Болгарияга 7,3%, Америка Кошмо Штатына 3,3%, Канадага 10,4% продукциялар ташылат. Мынакей негизинен импортунда Грузия менен кайсы мамлекеттерден товарлар импорттолгондугу менен таанышалы. Грузияга Турциядан 18%, Азербайжандан Грузияга 8,6%, Россиядан Грузияга 6,6%, Украинадан Грузияга 9,6%, Болгариядан Грузияга 3,5%, Германиядан Грузияга 6,9%, Америка Кошмо Штатынан Грузияга 5,11%, Кытайдан 4%-га чейин продукциялар импорттолот. Негизинен Грузияга башка мамлекеттерден келген продукциялар бул көбүнчө отун ресурстары, техникалык жабдуулар Грузияга ташылып келинет. Грузиянын негизги өзгөчөлүгү Грузия алдыңкы Азия жана жакынкы чыгышта жайгашкандыгында, субтропикалык, жер ортолук деңиздик климаттын таасир астында жаткандыгында, баалуу минералдык суулардын көп болгондугунда, тоо жана деңиз курорттордун көптүгүндө. Бүгүнкү сабактан биз Грузиянын географиялык абалы, жаратылышы, калкы, чарбасы, транспорту жана тышкы экономикалык байланыштары менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.